Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин башкы корпусунда Кыргыз Республикасынын басма сөз күнүнө карата 21 кылымдагы журналисттик кадрларды даярдоодогу көйгөйлөрү жана учурдун талаптары деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго катышууга вуздардын окутуучулары, аспирант, магистранттар жана практикалык журналисттер чакырылды. Тегерек столдун программасы пленардык жыйынды жана тематикалык дискуссияларды өткөрүү каралды. Азыркы учурдун заманбап журналистикасы, журналисттик кадрларды даярдоодо практикалык журналистиканын ролу. Бүгүнкү күнү журналистика бул өтө бир маанилүү тармактардын бири. Коомдук пикирди жаратуучу жана ошондой эле бийлик өкүлдөрү менен элдин ортосунда көпүрө деп айтсам жаңылышпайм. Анан ушул кесиптин ээлерин тарбиялоодогу маселелер, көйгөйлөр жана жетишкендиктер тууралуу мыкты конференция болду десем жаңылышпайм. Анткени телевидениядан да, радиодон дагы басма сөз кызматкерлери, медиа эксперттер чогулуп ушул маселени талкуулап жатат. Мындан ары масштабтуураак болсо, мамлекеттик деңгээлде талкууланса, элдин медиа сабаттуулугун бекемдөөдө бир жакшы жыйынтыктарды берсе деген изги тилегим бар. Тегерек столдун экинчи бөлүгү Айбек Рабаевич Түмөнбаевдин 60 жылдык юбилейине байланыштуу анын чыгармачылык жана окутуучулук ишмердүүлүгүнө арналды. Айбек Түмөнбаев 1961 жылы 2 ноябрда Жумгал районунун Миң Куш шарчысында жарык дүйнөгө келген. 1979 жылы орто мектепти аяктап чыгармачылык алыскы сапарга аттанган. Бүгүн Түмөнбаев агайыбыздын, Айбек агайыбыздын өзүнүн 60 жылдык юбилейлик концерти болуп өттү. Чынында агайдын ушунчалык жан дүйнөсү таза экенин жана ушундай сонун иштерди кылып өткөнүн мынакей бүгүн дагы биз өз көзүбүз менен көрө алдык. Агайга албетте мындан дагы келечеги кең болуп, байчечекей гүлүндөй ачылып турсун демекчибиз. Шөйдүрөмдүн тамчысындай таза тунук махабатты каалайбыз. Агайыбыз ар дайым бизге, силердей болгон, биздей болгон студенттерге өзүнүн сабактарын берип, биздин маңдайыбызда жаркылдап жүрө берсин. Айбек Түмөнбаев журналист, жазуучу, акын жана агай. Алгачкы кабарлары, ырлары, новелласы Жумгал райондук Демилге газетасында окуучулук жылдарында эле жарык көргөн. Айбек Түмөнбаев Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, журналистикага байланыштуу бир нече илимий макалалардын автору, журналистика факультетинин профсоюз уюмунун төрагасы, журфактын сүйүктүү агайы. Футбол, теннис ойнойт, сууда жакшы сүзөт, ырдайт, мыкты фотосүрөтчү, талыкпаган тамада. 60 журналистикада ар бир күнгө жеңишке жетиш керек да. Анан мен ушу бала чагымдан эле кыялданганым, жазсам деп газетага чыгып, Демилгеге чыкса, ошол ырларым чыкты, репортажым чыкты. Мен ошондо кубандым. Кыргызстан пионери деген газетага дагы биринчи ырым чыкканда мен ошондо кубанып, классташтарым менен майрамдагам. Андан кийин Ленчил жаш газетасына ырымды жөнөсөм, Рамис Рускулов ак батасын бериптир. Жанакындай Айыл аксакалдары деген публицикама Түгөлбай Сыдыкбаев ак батасын берген. Ошон үчүн бул журналистикада ар бир күнүң өзүнчө макала чыккан, жарыялаган да макалаң газетага чыкса, же ошол өзүңдүн бирөөдөн алган интервьюң газетага чыкса, бул ар күн сайын майрамда. Уюштуруу комитети, журналистика факультетинин эмгек жааматы, сүйүктүү студенттериңиз, мезгилдүү басма сөз кафедрасы. Эрнисов Бектур, Жылдызбек кызы Айпери, Баласагын ТВ.